көчүрүп кеткенге каражат кылып алсак болду. Көйгөйүбүз ошол эле болчу. Аткарбаса биз светтерди өчүрүп штрафтарды салабыз. Ишти баштап атканда тоскоолдук кылбаш керек. Жалал Абад шаарындагы Жеңиш эс алуу багы 10-июндан тарта курулуш иштерине байланыштуу жабылат. Бүгүн парктагы ижарачылар облус башчысы жана шаар мэри менен жолугуп, эки тарап бир пикирге келишти. Ишкерлер 10-июндан тарта ыктыярдуу түрдө аттракциондорду бузуп кетүүгө макул болду. Айтпайм, Байзак парктерде ошакта өздөштүрүп алсак, жакшы кылып алсак, мындан да болуш жакшы болот да. Силер андан коркпогула. Айтпайм, тиги жакшы шарттар менен келсеңер, айтпайм, бизде азыр болсо өзүңүздөр билесиздер, мен өзүм экотехинспекция иштечимин. Азыркы болсо силерде неме нормалар эч убакта азыр мындай талапка такыр жооп бербейт да. Себеп дегенен бул техрегламент нормалары 2020 жылы чыккан. Астедик болсо буга чейин болгон да. Ошол себептен бул коопсуз болот. Ушул мунун деле айдасы жок, шаарды оңдош керек. Биз реконструкция каршы эмеспиз, башканы айтып атабыз. Биздин ушу көйгөйүбүз ошол эле болчу. Ушу сезондук иште ушуну бир жылдан бери күтүп отурдук, ушуну айла жалайм, мамлекетке керек экен. Мамлекеттен биз талашып, жылдан бери биз өзүбүздүн бала чага үчүн кичине аракет кылып көрдүк. Кечээ комиссия түзүлүп, экология, пожарный, РЭС, мэрия, Зеленстрой бардык жеринде көрүп келишти. Эч кандай нормага жооп бербейт. Бүгүнкү күндө светтерин өчүрөбүз дегенден биз кармап турабыз. Аткарбаса биз светтерди өчүрүп штрафтарды салабыз. Мен көргөзгөн бардык өздөрүнүн нарушениясын көрүштү, өздөрү тура эмес экенин ынанышты. Ошол менен турат. Бул ижарачыларга Түмөнбай Байзаков атындагы паркта ишмердүүлүгүн улантууга уруксат берилет. Ал эми Жеңиш эс алуу багы мамлекеттик жана жеке өнөктөштүктүн негизинде ишкерлер тарабынан жаңыланат. Бул үчүн 2,5 миллион доллар сарпталып, парк эгемендүүлүк күнүнө карата пайдаланууга бериле турган айтылууда. Анан ошол биздин жана паркыбыздын баардыгын ошо немесин текшере келсек, ар бир ошо 90% ошол немеден өтпөйт экен да, коопсуздуктан өтпөйт экен. Ошол себептен болсо азыр парктарыбызга биз жаңы парк берип атабыз. Парктын немесин тиги Байзак деген паркыбызды, Байзак деген паркыбыз болсо ошяктан ушундай эле площадь ээленген. Аяка ошо нормасын баарын тең ошяка келтирип, жана ошо тех условиясын баарын берип, кайсы жерге кандай туруш керек, ал жерде кандай коопсуздуктун баарын караш керек деп ушундай шарттар менен азыр ошякка көчүрүп атабыз да. Бүгүнкү күндө булардын бир суранычы День защиты детейде майрам күнүнө бир күн уруксат бериле дейт. Анан курбан айттык да, биз дагы кичине иштеп алайлы. Ушу 2 майрамга уруксат берсеңиздер деп суранып келиптир. Мындай жалпысынан айтканда булар каршы болбоду көчкөнгө. Бирок көчө турган жагына дагы көчө турган паркка жаңы аттракциондор менен заманбап экотехинспекциянын уруксаты менен болгон аттракциондорго гана уруксат бере алабыз да. Эң негизгиси биз ишкерлер менен аткаруу бийлигинин ортосунда диалог болуп, түшүнүүгө келгендиги мени кубандырып турат. Жеңиш паркындагы 10дон ашык ар кандай аттракциондорду ижарачылар жайкы сезонго даярдап, бир топ каражат сарпташкан. Эми аларды кайра бузуп алып чыгуу үчүн дагы керектеле турган каражатты иштеп алсак деген ниетин билдиришет. Сүйлөшүүдө ошондой болуп айтылды, бирок мэр дагы чогулабыз деп атышат. Эми чогултса дагы кандай сөз болот, аягы бизге караңгы. Ошо 10 чейин кийинки майрамдарды эске алабыз дешти. Көчүрүп кеткенге каражат кылып алсак болду. Эми бул оңой нерсе эмес, бирок сразу эле көчүрүп кеткенге ошого убакыт бериш керек да, өз негизи. Ошого элди кыйнабастан, ошого убакыт берсе, туура түшүнүп, эки жакты бирдей көрүп эле элди кыйнабастан ошо майрамдарды өткүзүп, кеңири анан кийин каражаттыңарды чыгарып алып, анан кийин көчүп чыгып кеткиле деп туура түшүндүрүп эме кылып берсе жакшы болот эле да. Биздин аттракцион ошо кеме лодка деп коюшат, кеме кыргызча, эми кеме тир деп коюшат, тирибиз бар, дом страхабыз бар, андан башка майда чүйдө эмелерибиз бар. Аны бошотуп чыгып кетишибизге эми өтө тез иштеп чыксак, бир 10 күндө зорго чыга алабыз. Атак 15 күн кетет. Атак бир аттракционду чыгарып кетиш үчүн нарака берака коюш үчүн бир 300 000 акча кетет. Лично ушул лодкага. Андан чоң аттракциондор эми башкалардыкы бар, алардыкы 1,5 миллионго чейин каражат кетет.
500 миңге чейин кетет. Жеңиш паркынын реконструкцияланып жатканы жергиликтүү тургундардын купулуна толууда. Анткени шаарга жаңы чоңдор жана балдар эс алууга ыңгайлуу парк салуу муктаждыгы бар экенин айтышат. Негизи парк дегенде өзү мындай тыныч жерде элестетет да, негизи ошондой элестетебиз биз. Бирок эми Кыргызстанда бизде парк десе бул жаш балдар ойной турган парк элестетишет сразу эле. Анан ошол башка мамлекеттердикиндей кылып ушундай тыныч жерлерди атайын ушундай куруп койсо дагы негизи жакшы болмок. Аттракциондор полный эскирип кеткен. Баарын жаңылаш керек. Кээрде түшүп калабыз, кээрде коркобуз түшкөндө эле. Эски да, ошон үчүн түшпөйбүз кээрде, мындай көбүнчө түшпөйбүз. Жаш балдарды ойноткондо эле коркосуң да. Так. Өзгөртүш керек баарын. Паркты негизи азыр бул жерде жаш балдарга көбүнчө удобный кылып, ыңгайлуу кылып кылышса сонун болмок деп ойлойм да. Анан азыр көпчүлүгү гигиена жагынан дагы карап коюшса жакшы болмок. Себеби көпчүлүк нерсеси чаң болуп, кир болуп деле тура берет да. Анан балдарды ойноткуң деле келбейт ал жерге. Жеке кызыкчылык, коомдук кызыкчылыктан жогору турбаш керек. Коомдук кызыкчылык деген бар, шаардын көркү деген бар, шаардын өнүгүүсү деген бар, шаардын перспективалык планы деген бар. Ошолорду күн өткөн сайын аткарбаса, башка жерлердин баарын ырастап жаркыратып койсо, бир жеңиш парк калып калса жакшы болбойт да. Эртеби кеч оңдошко туура келет. Азыр акчанын барында, атайын инициатива көтөрүлүп атканда, ишти баштап атканда тоскоолдук кылбаш керек. Маалыматка ылайык, буга чейин комиссия Жеңиш паркын текшерген. Анда техникалык коопсуздук маселесине байланыштуу берилген тапшырмалар аткарылган эмес. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.